Жеке ишкер Кызбурак Мурзалиева ташты кайра иштетүүчү заводду иштетет. Анда 2019 жылдан бери ташты кайрадан иштетип, курулушка керектелүүчү таштарды жасап чыгарат. Жана 30дан ашык адамды жумуш менен камсыз кылган. Кызбурак Мурзалиева Жалал Абад Наманган кызматташтыгынын негизинде облустун делегаттары менен кошуна өлкөгө тажрыйба алмашуу үчүн барып келген ишкерлердин бири. Ал жакта көрүп биз аябай суктандык. Наманганда аябай өзгөрүүлөр экен. Биз дагы ушуларга жетсек дедик. Алардыкы бул мамлекет жагынан көптөгөн жеңилдиктер бар экен ал жакта. Жерди беришет экен өздөрү аларга. Эгер ишкер иштеймин десе, жеңилдетилген пайыздагы кредиттерди берет экен. Ошонун негизинде аларда аябай көптөгөн завод, фабрикалар бар экен. Бизде основном Кыргызстанда мен деле жаман дебеймин. Бизде деле буюрса жакшы эле болот деген ойдомун. 17 миллион сомдук контракт түзүп келдим буюрса быйылкы жылга. Кыргыз-Өзбек өлкөсүнүн кызматташтыгын чыңдоо үчүн экономикалык жол картасы иштелип чыккан. Анын негизинде Жалал Абад облусунун делегаттары Наманган облусуна барып, биргеликте иш алып баруу тууралуу келишимдерди түзүп, ишкерлер ортосундагы мамилени бекемдөө максатында жолугуш өткөрүлгөн. Акыркы 3-4 жылдын ичинде Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда болуп көрбөгөндөй жакындык пайда болду. Болуп көрбөгөндөй жаңы текиштер ачылды. Болуп көрбөгөндөй жаңы барактар ачылды десем жаңылышпайм. Бул жолугушуунун негизинде Жалал Абад облусунун аймагына завод, фабрикаларды куруу, өндүрүлгөн товарларды экспорттоо, жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүү багытында келишимдерди түзүү маселелери каралган. Наманган областына бардык, Өзбекстан Республикасынын. Бул барганыбыздын себеби Наманган областынын буларда хоким дейт экен, хакими Шавкат Абдуразаков Шакиржанович чакырды бизди. Негизинен барганыбыздын себеби буларда Өзбекстан мамлекетинде эң өнөр жай өнүккөн область бул Наманган область экен. Негизинен жетишкенибиздин бирден бир максаты бул биздин ишкерлер Өзбекстан Республикасынын Наманган областынын ишкерлери менен 9 келишимге кол коюп келишти. Ошондой эле Өзбекстан менен биргеликте облустун Алабука районуна 20 гектар аянтка логистикалык борбор курулуп ишке киргизилмекчи. Анын негизинде 2 завод курулуп, бири тери, экинчиси этти кайра иштетүүчү ишканалар болоору пландалууда. Анын ичинде атайын лаборатория, малды союучу жайлары болоору болжолдонууда. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.